Ар бир сабагыбызда дааваттын барлуулугун айтып беребиз. Канча деген залымдар алым болду. Канча деген бандиттер, зөөкүрлөр оңолду бул жолдо чыгып. Канча деген ата-энесин какшаткандар ата-энесинин бутун жууп беришти. Канча деген аракорлукка, ушундай ичкиликке берилген адамдар бүгүн ошол ичкиликке түшкөн адамдарга себепкер болуп атат. Бул даават бардык жакшылыктардын энеси. Бул даават бардык жакшылыкка ойгото турган жарыктык. Бул даават сабырдуулукту үйрөтөт. Бул даават үй бүлөнү сактап калууну үйрөтөт. Бул даават өлкөнү чындап сүйүүнү, адептүү болууну, инсаптуу болууну үйрөтөт. Анткени бул жөнөкөй адамдын эмес, Аллахка эң сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы сүйүктүү мырзабыз, төрөбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы кылган иши. Албетте маалымдар кийин ошону тартиптеп түзүп берди, а бирок чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын булагына барып такалып атпайбы түбү? Бул чубаксыз айткандай көчмө медресе. Элибизге канча деген адамга бул себепкер болду. Бул аны баягында адепсиздик кылып, аарымдарды чанып, коомдун көзүнө жексир болуп көрүнүп калбаш керек. Ар бир нерсе чегинен ашса, илимге таянбаса, адепсиз болсо, ал намазда болсо адамга зыян алып келип калышы мүмкүн да, мисалы. Түнү бою тажуд намазын окуп, күндүз бардык парыздан, оокаттан калтырып, иштен калтырып коя турган болсо. Ошон үчүн даават жакшылыктардын энеси, жакшылыктардын береке куту, уучу. Ошон үчүн канча деген адамдарды жашоодо көрүп атабыз. Канча деген адамдардын илимине келишине себеп болгон. Биздин дагы илимге, илим жолуна келишибизге мына ушул улуу даават мээнети себепкер болгон.